Экинчи ротанын расстановка штаб-бетилер жештин старший командир. Горький көчөсү менен батышты көздөй бараткан жол тандабасынын айдоочусу жолдон өтүп бараткан жолоочуну сүзүп алды. Соода борборунан чыккан эки адам аркы өйүзгө өтмөкчү болуп, жолдун ортоңку сызыгында турушканда Toyota унаасы келип сүзгөн. Училищага карап өтүп баратканбыз. Монтете жип келип урду, биринчи мен урду, экинчи келинчегим урду. Ошол. Келинчегим бут ары карап, бир чемирилип бут ары карады. Встречный машина бутун төбөлөп кетти. Сиздин кайсы жагыңыз болду? Мен желкем урду да бүзгүмө. Бүзгөшөдөн сынды. Бүзгөшөдөн сынды. Окуянын көөсү айтып бергендей, батышты көздөй бараткан жол тандабас унаасы аялды жыга сүзгөндө анын бутун каршы тилкеде келаткан Мерседестин айдоочусу тебелеп кеткен. Мен Горький көчөсү менен Алматинканы көздөй бараткам. Анан эмне болду алдыңыздан? Жип келип, тиги пешеходду сүзгөндө айланып келип, мен дөңгөлөгүмдүн астына түштүм. Мен качканга аракеттим, асты сынып калды. Баары бүтүн тебелеп алдым да. Жабыркагандын жолдошу айтып атат, жип сүздү деп айтса дагы мойнун албай атат. Машина кандай турду, ошондой турат. Турат, дагы жылы элек машинасы. Вот ваша машина стоит. Вот замерили. Размеры вы сами увидели. Как фамилия ваша? О, биринчи. Сейчас, да, Подписывайтесь. Жүрүңүз тиге карап документ чогултайлы. Экинчи водитель кол койду уже бияк. Настрадавшийдин эмеси дагы эме кылды. Мени дурду да. Бүзгүмө. Жол кырсыгы боюнча тез жардам чакыртылып, бутунан жаракат алган аялга медициналык жардамдар көрсөтүлүп, ооруканага алынып кетти. Ал эми шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн жол кырсыктарын иликтеген топ келип, кырсык боюнча тийиштүү документтерди ордунан чогултуп тергөөгө өткөрдү. Мына укл күндү айдап деген биз светофордо турдук. Сиздин артыңызда турабыз. Анан эмне себептен акырын айдап кеттиң? Акырын айдап турасың да, эмне болду? Теракт килмесин да, нормально болчу. Үйдө өлтүрөсөң, таптаза болду. Gözetmiyorsun kamerayı, gözetmiyorsun kamerayı. Dokument al, gözetmeden dokument sen dokument. Otur bak para. Siz para oturun. Ne giden bu ayıba çıkarttı. Oy siz görmüyorsunuz, vacip koratma. Siz gibi ne gösterdi? Otur kız emden gördü. Özünüzün orada. Кызыл түстөгү Volkswagen Passat'тын айдоочусун жол чырактын кызыл жарыгына баш ийбей өтүп кеткендиги үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери токтотушкан. Айдоочуга карата тиешелүү административдик протоколдор толтурулуп баштаганда токтотулган унаанын жүргүнчүсү айдоочу менен кошо түшүп, жол сакчыларынын жумушуна аралашып баштайт. Ertengmez hazır. Düşkön olmaydı belki sana birinci açıdan. Başta otur şu bak. Siz okuyunuz. Birisi olsa oturunuz de. Oğlum süreçte oğlum tolgap laf okudum. Gidip başına git. Oturmayın. Biraz süreç biraz.
Saat mına turat. Turat men kameran görgözmedin. Kayra geliyor, kayra görgözde. Sen bir adamga bir görgözönle geçti o demiyor. Yok, öz gel gördü, oturdun. Karap durdun mu sen görgözde? Yok, gördü. Yok, bir anda görgözde. Kayra geliyor lan. Kayra görgözde. Yok, gördü o. Almaz. Bunday da. Bak, bolsa sakın görgözde kayra geçti. Kayra. Oldu. Birine görgözde. Ana kayra gelgen kişi kayra görgözde. Görgözde oldu. Önüne geliyor, anda görüyor. Ne olasın, ne olasın? Ben senem çok. Üstüme kol koyma, geriye çok provam. Mesela hep kavgamdan da ettim. Ben sana aydan sayaka koyayım. Maktan aydan. Sayaka bir tane eski koyuyorum ben. Karşıya eski artman gelip sözü otur, kazmıyor otur. Жол инспектору төшүнө тагылган камерадагы видеодон айдоочуга кызыл жарыкта өтүп кеткендигин көрсөтүп далилдеп берет. Бирок кызыл пассаттын жүргүнчүсү аларга ишенбей турганын айтып, чыр салып салондо бараткан башка жүргүнчүлөрдү да сыртка чыгарып, аларды да камерага тартышыбызды талап кылып туруп алды. Men ballarni tartmayman. Tartmayapti, nega tartmaysiz? Ballarni tartib o'tiribman. 10 bala var, tushiramiz barcha. 10 bala olsa anda dag'ini o'zingizga Tartmaysiz, mayal ishni. Nega tartmayapsiz? Men yosh bolalar tartmayman. Unda yosh tartda maza yo'q. 18 ga chiqaylik balalar tartamiz. Adresinizni aytmaysiz, telefon nomerlaringizni. Yo'q. Ben adresini so'rasam aytmaydi. Kazarmandan oldu. Kazarmanga jo'rasa, emne kazarmanga jo'rasa. Ursam o'zing aytmaydi. Bilmaganda andinda bo'lsa sar, onda o'zlari aytmaydi. Правда жазып турат кazarman деп. Жыйынтыгында айдоочу мыйзам талаптарына баш ийип, ага карата административдик протокол толтурулган. Эгер де мен туура эмес тап койсом, оны маселе төлөп мен берем. Адвокат сизге айтам, ертең көрсөтүп берем го. Эгер де телефон артына жазып коеюн, протокол артына. Болобу? Жок, мен муну протоколна, мен номерди артына жазып коеюн. Мындай эркекче жүрбөйт сөзүм. Эркекче мындай немен аткарам десеңчи, жазып кой, мисалы, чыгып сүйлөшөйүн, телефон. Ne soramaz kılsam. Çok da öyle fazla. Atla özüm aytmadım. Bravo. Ben akırın ayda yakın. Ben erkekçilik yaptım. Başka narsa. Ömür boyu gayı olup gitmişsin. Hem abi. Yakın. Yok niye? Bu şu nasıl da var? Ömür boyu işte de. Benim жұмысымда bravo. Siz narsa ne kılmanızda? Narsa ne kılmanızda? Keberga turib turadi. Чөнтөгүндө эмел экен. Түскүдө ийип турган бир мындай шуру бар экен, чөнтөгүндө шурулар бар экен. Калган иштеп алганда жетишпейт. Шуруду тесме десең, шуруду. Не бияка кирдиңиз беле bu үйгө? Бирөөнү издеп келген дейм. Каяктан кармадыңыз үйдүн несі? Үйгө кирип бирөөнү издеп келаткам дейм. Бұл үйдүн несин тааныйсызбы? Жок, бирөөнү алашып келаткам мактан. Үйдүн ичине кирип бардыңыз ба? Жок, тыгылатып. Бирөөнү издеп келаткам дейм. Үйдөн шуру алдыңыз беле? Теспе алдыңыз ба? Тесме туруп, тесме алып келип зикир чалып. Үйдүн ичине отуруп алыппы? Жок, кирип келат, ошо оозунда туруп. Анан ким кармаган сизди? Кармап кирип зикир чалган, телефон тийчип ошо. Кайсы жактан ворот ачык бекен дарбазасы? Тыгылат бирөөнү издеп. Бул жигит түнкү 3-төрдө өзүнө тааныш эмес адамдардын үйүнө кирип оорулук кылууга аракеттенген. Аны үй ээси төркү бөлмөдө жүргөн маалында кармап, колдорун байлап, милиция кызматкерлерин чакырткан. Түндө 3-4 чамасында могул эшик ачылды.
Açılganын жакшы түшүнбөй угуп туруп калды. Эми үйдө жатканбыз. Анан кийин эле төркү үйүбүздүн биз жаткан үйдө эшиги өзү монтип ачылып жабылат. Анан үйдү жакшы болгон жок. Мынтип эле кичине эле үн чыккандай болду. Анан кийин да бир топ убакыттан кийин дагы үн чыкты. Светиңиз койдуңуз бу. Анан чек санап бул маалда үйгө эчим келчүмөс эле деп эшикке чыксам ушул комнатадан жашы 30-35 чамасында кыргызлыктагы жигит шуктап качууга аракет кылды. Сен кимсиң десем, шуктап кармаганга жетишпей калдым. Анан кийин бул эшиктен ачып туруп эле тиги жерге чыкканда жетишип калып, кармап калдым. Анан кийин үйдө жаткан балам, улуу балам артын жардамга чакырдым. Анан келинчегим чыгып калды да экөөлөп кармап эптеп ушул жерге жыгып алдык. Анан кийин келинчегиме айттым, 102ге чалышты. Анан 10-15 убакытында милициялар келишти. Анан кийин ошо чөнтөгүндө биздин ошо төркү үйдө илинип турган келинчегим мончолу чыкты. Ал бала бирөөнү издегени келдим деп актанды. Ошондо болжолдуу канча мүнөт үйдүн ичинде болду бул шектөө? Үйдүн ичинде 5-6-7 мүнөт может болду. Сырткы корообуздун дарбазасынан кандай алып келиптир? Ошол сырткы корообуздун калиткасы жабылбай калышы мүмкүн. Ошо ачык моюнча калып калса керек, ошон үчүн кирсе керек. А бул эшигибиз болсо кечинде жабылбайт, аш эле жабылбайт. Уурулукка шектелип жаткан адам мас абалында адашып бул үйгө кирип кетиптирмин деп актанууда. Бирок аны кармоо учурунда үйдүн кожойкесине таандык мончок чөнтөгүнөн табылган. Ошол. Чөнтөгүн чыкты? Кайсы? Эсеби? Сеники? Жок. Окуйнду алдың беле? Иә. Жакын окуйнду алдым. О, тесим пикир чалып аткан. Жок, отуруп. Бул аялдардын мончогу тескин эле. Тесим. Монча алпас. Эже меники да отпайсың? Иә. Жок, меники эмес. Анын алдым бирөө. Жок, зикир чалып аткан ол. Зикир чалып. Отур. Иә. Үй ээлеринин жазган арыздарынын негизинде уурулукка шектелген адам милиция бөлүмүнө жеткирилип, анын мыйзамга жат аракеттерин иликтөө иштери башталды. Саат 03:30 чамаларында Көлмө жаңы конушуна чакыруу түшкөн 102ден. Барганыбызда бирөөнүн үйүнө кирип, тааныбаган эле бирөөнүн үйүнө кирип, төркүнү чейин кирип барып, терезеси илинип турган бир бюджеттери бирдекесин алып, шкафтарды карап аткан учурунда үйдүн ээси байкап калган. Байкап калып, эшиктин алдына чыкканда ушу 35-40 жаштагы азият улутундагы кишини байкаганда, байкап калып, чукуп барып, кармаганга аракет жасап, ар жактан да кичине балдар чыгып, чогуу кармап калышкан. Ошон кармап калып, сразу 102ге чалып, биз ошол жакка жакын элек барып кармап калдык. Биз кармаган учурда чөнтөгүнөн ошо эженин бир кичинекей бюджеттери окуп бар экен. Ошол чөнтөгүнөн чыкты. Чөнтөгүнөн чыгып, өздүк кароо жүргүзүп, ушул 5-комга алып келип жеткирдик. Жеткиргенибизде Өтөтүн арак бар. Жеткиргенибизде Кабыл Соордо жаңы конуштун тургуну экен. Жаңы конуш тургуну Улан Айтбаев, Абдыкалыков Улан Айтбаев деп атат өзүнүн. Эчтеке өзүнүн билдирүүчү документтер жок экен өзү айтымы боюнча. Азыр ошо тергөө органдарын өткөрүп беребиз. Эй!
Теңелбечи, теңелбе. Ой. Кулиев жана Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан дүкөндөрдүн ичиндеги мушташкан адамдарды окуянын күбөсү тартып алган. Жабырлануучу тарап ызы чуу боюнча ошол замат эле 102-ге чалып тартип сакчыларына чакыртат. Чакыруу боюнча биздин чыгармачыл топта айтылган дарекке келгенде чырдашкан тараптарды милициянын унаасына отургузуп жатышкан экен. Ал жайдагы көрүнүшкө караганда эки тарап тең бири-бирин тааныган адамдар. Не, не қойды. Үкімет машинасында чоқты. Мен бары үкімет машинасында. Мен қара. Мен сен машинамен, тасыңмен көтерсем. Кийинчерээк чырдашкан тараптар милиция бөлүмүнө жеткирилип, тергөөчүгө өткөрүлүп берилген. Анан сурады карызга мен бербейм дедим. Karazanlar götürdü, zaküstanlar götürdü. Çıkıp geçti desem stoldu götürüp çıkardı. Gelip dur mutlu çıkarıp koy desem tır talamda. Halkalarımıza gitti. Eşke söyleyip çıktım. Ben ne kıldım? Eşke söyleyip duymuştum oldun mu? Tır talamda kolundan. Boklara gelip söyleyip çıktım. Ben sen ne kıldın? Ne deyip cazayım? Cazayım varız. Ne deyip cazayım? Çok mu? Şimdi çıkırdınız mı? Ya. Orada muhtaç alttan hazırlasın dedi. Ne diyeyim? Ne var lan? Biliyorum götürüp alacağım. Nereden cazayım? Şu nereden cazayım? Түнкү саат 4:30 шамаларында 102ден маалымат келип түштү. Рыскулов менен Кулиеванын кесилишинде эки адам ушуп атат деген. Ал айтылган дарекке бардык. Баргандан кийин аердеги эки адамдын баягы чырын тештүү үчүн 1-май райондук 1-гомун алып келип өткөрүп бердик. Кайерден көрдүңөр? Беге жат кетти, түндө мен келсем жаттырып. Биякта жатырып, анан кайра кеткен да. Бул өзү басалабы? Өз базы эле жүрө. Акырын да, акырын, чыга албайт да. Бо пайдонун чыга албайт. Мындай кичине слаб танай. Тартып койчу. Слабый басат. Акыл эси кандай? Акыл эси өтө жакшы эмес, бирок мындай. Өзүнчөлүк. Короче, түшүнбөйсүң да. Көрүнбөйт. Күндүз жат кечте чабы жаган. Жок, байке. Ал аргандай. Аргандай. Арак иче берет. Үстүндө жанагы сатат го топларчы. Ошондой кийип жүргөн, а? Төбөтө сыяптуу момна, бул жүнч. Сондай кийип жүрөт. Тартип сакчылары туруктуу жашаган жайы жок адамдардын арасынан дайынсыз жоголуп издөөдө жүргөн адамды издеп жүрүшөт. Болжолдуу маалыматтарга караганда изделип жаткан киши көчөдө ушул адамдардын арасында болушу мүмкүн. Биздин чыгармачыл топта жоголгон адамды жакындарына таап берүүгө көмөктөшүү үчүн атайын убактысын бөлүп шаардын ар кайсы бурчтарындагы сел-саяктар байырлаган аймактарды милиция менен биргеликте териштирип чыкты. Айрымдары көргөндөрдүн айтышканы менен азырынча изделип жаткан адам табыла элек. Tanısızmı? Görmezsizmi bayka bugün şular? Non değil mi? Erten. Ayakta gözü bastı. Men git batkanda bunun артына жаткан болчу. Ай бала бош жака. Силер көрбөдүңөр каяка кеткенди? Мен буларга субасыбай канана байкабай калып. Бул кишини көргөн эмессизби? Таанайсызбы? Көргөн. Каякта жүрөт азыр, билесизби ушуну? Кайерде? Бүгүн мына Куломтодон көрбөдүм. Бүгүнбү? Ооба, бүгүн көрбөдүм. Ошол жерден тамак жеп чыгып кетишкен. Ошол жерден көрдүм мен бүгүн. Мына ачыгын айтам. Адашкан жоксуз, э? Жок, адашкан жокмун мен. Бир память меники жакшы эле. Ошол жерден көрдүм мен, ачыгын айтам. Анда эмесе издөөдөгү адам тууралуу толугураак маалымат айта кетсек.
1954-жылы туулган Кушматов Имарали Набиевич аттуу адам ушул жылдын 24-ноябрь күнү Бишкектеги үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Акыл эсинен жабыркайт. Өз аты жөнүн айта албашы мүмкүн. Аны 30-ноябрда Чүй Сүйүнбаев көчөлөрүнө жакын жерде эки белгисиз адам жетелеп кайрычылык менен иштетип жүргөнү боюнча маалыматтар бар. Ошол эле күнү Аламедин базары тарапта да кайрычылык кылып жүргөн. Ал туруктуу жашоочу жайы жок адамдардын коштоосу менен ар кайсы соода борборлору жана дүкөндөргө тилемчилик кылып кайрылышы мүмкүн. Көргөн билгендер болсо милициянын 102 телефонуна Ж 770 30 53 07 номерине кабарлап коюңуздарды жакындары өтүнүшөт.